мындай ишти ойлонсоң эй, кандай батыр тынч жатат эй. Бозо канын гемоглобинин көтөрүп, аскан булуттун алдын алат, тайытты ачат. Кайнатам менен жолдошумдун жакшы сөздөрү мага демди күч кубат берет. Жөн дагы деп кээде Аяп кетесиз. аяп кетем, өзүм кээде жардамдашам. Тогуз-Тороо районундагы Дөдөмөл айылынан жалпыңыздарга салам жолдойбуз. Биз бүгүн ишкер, эмгекчил Айзат айымдын айылдагы бир күндүк жашоосун сиздерге көрсөтүп беребиз. Чындыгында айыл тургундары Айзат айымдын бозосун тамшанып ичишет экен. Бардык эле кожойкелердин колунан бул нерсе келе бербесе керек, чындыгында азаматсыз. Ал эми азыр бул жакта бозо кайнатылып жаткан учуру Айзат айым өзүн тааныштырганча бозо кандай кайнатылат, деги эле бозо даярдоо процесстерин сиздерге көрсөтүп айтып бермекчи. Кандайсыз? Маанайыңыз жакшыбы? Рахмат, маанайыбыз жакшы. Аба ырайы дагы сонун. Учурдан пайдаланып, ушул алыскы Тогуз-Тороо районуна келип, айылдагы айымдардын жашоо турмушун, айымдардын өздөрүн колдоп келгениңиздерге 7 каналдын жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Сизге дагы ыраазычылык билдирип кетели. Анан мына өзүңүздөр көргөндөй бул жакта кайнап жаткан учур аралаштырып алалы. Анан сиз экөөбүз съемка деп бозобуз да күйүп кетпесин. Аралаштырып алалы. Даярдоо ыкмаларын айтып берсеңиз, негизи канча күн талап кылынат? Бозо көп түйшүктө талап кылган улуттук суусундуктардын бири. Даярдоо ыкмасын айта кетсем, биринчи шак, угут, тарууну чылап алабыз. Чылап, аны бир түнгө калтырып, ачытып алабыз. Кечээ чыладыңыз да ошондо, э? Ооба, кечинде чылап, бир түнгө калтырып, эртең менен кайнатып алабыз. Чындыгында Айзат айым айткандай, бозо салуунун түйшүгү көп эле экен. Жанатан бери ыш мага урганына карабай, көзүм ачышканына карабай, ушундай бир ысык тапта аралаштырып жатам. Негизи бул бозону ушундай тынбай аралаштырып турбасак дагы болбойт да, Айзат айым күйүп кетет анткени. Бир даамы башкача да болуп калышы мүмкүн да, күйүктанып. Анан айта кетсеңиз, бул кайнатканга чейин кандай ыкмаларды колдондуңуз? Колдонуш керек деги эле. Ар ким ар кандай ыкма менен даярдайт. Казанды ысытып алабыз, от жагып, койдун майын салабыз, эритип, анын үстүнө кыргыз унду салып, кууруйбуз, кызартып. Кызартып кууругандан кийин мен казанымы чакан болгон үчүн 4 чака суу куйдум. Суу куюп, аталаны салып, уже азыр кайнап жаткан учуру. Койдун майын салганыбыздын себеби бул бозонун көбүрүп, жабырып, даамынын жакшы болушуна жардам берет. Келиңиз, мен аралаштырайын, колуңуз талып кетсе керек. Бирок жакты мага аралаштырган. Ооба, бул да кызыктуу. Бул бозону 1,5 саат, 2 саат кайнатыш керек. Анда 1,5 саат, 2 саат кайнаткычакты сиздин кайынсиңдиңизди жакшырдайт деп уктум го, я? Ооба, албетте, мен кайынсиңдим Мадина өзүнүн комузу менен жагымдуу чыгармаларынан аткарып берип койсун. Биз Мадинаны жеңейси болуп коштоп туралы. Ооба, албетте. Кыргыз кыпчак элимдин кырылганы үчүн албасам, кырчылдашып калмакка кызыл кыргын салбасам, Курманбек аттын аттанган урусу менен даңазам, камыналы жигиттер кара тандай калмакка, өрт жалындай күч менен өткөнүштү алмакка, өксүгөн элдин айынан өткөн күнгө мен капа, туулган элдин убалы мени кантип уктатат, мындай ишти ойлонсоң эй, кандай батыр тынч жатат эй. Кол чабуулар болсун, баракелде. Сонурдайт турбайсызбы, азаматсыз? Бозобуз дагы аралаштырып коелу. Ырга берилип кетипсиз дагы.
Азыр бозону аралаштырып коелу, андан кийин айыбызды улантабыз. Ар бир жумуштун өзүнүн түйшүгү болот, бирок өзүң жактырып сүйүп жасаган жумушуң жасасаң чарчаганың деле билинбей калат. Мен үй бүлөмдүн колдоосу, кайнатамдын, жолдошумдун жакшы сөздөрү мага дем күч кубат берет. Ошентип биздин жашообуз ушундай нерселер жумуштар менен өтөт. Бозо кайнаганча биздин айылды тааныштыра кетейин. Чындыгында айылыңыздар сонун, таза аба, аппак кар, айыл өзү ушунусу менен кызыктуу да. Анан Айза дайым мына жаныңызда жолдошуңуз, кызыңыз турат. Деги эле бир күндө уюн дагы сайт экенсиз, тамагын да жасайсыз, жанагындай таттууларды да жасайт экенсиз, ал менен кошо бозону да кайнатат экенсиз. Кантип жетишесиз? Ооба, албетте бунун баарына жетишиш кыйын. Бирок менин жеңилин жерден алып, боорун колдон алган жолдошум бар. Жолдошум жардам берет. Элеман мырза, сизди жубайыңыз аябай мактап кетти го. Жубайыңыз боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Ушу жалпы жети каналдын жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Ушинтип алыстан келип тартып атканыңыздарга, ушу айымдардын жашоо турмушун чагылдырып атканыңыздарга. Биздин жашообуз ушундай, айылыбыз тоолуу район болуп чектелет. Айылыбызда кар кенен, кар көп түшөт. Анан Айза да жубайым, келинчегим көп жумуш менен алектенет. Күндө түйшүгү оор, бозо салат. Андан башка иштери да бар, башка бир жасайт, алдыда көргөз берер. Эс ал десе болбой иштейт дейбизби? Жөндөй деп кээде Аяп кетесиз. Аяп кетем, өзүмгө да жардамдашайм. Жакшы. Ал эми кызыңыз канча жашта? Кызым 4 жашта, анан кызымда кичине өнөрү бар. Өнөрүн көрөлү анда. Алда тонун аясы апа бетен каяч атамызды кубантып алып келтип барат. Азаматына сонун ырдайт турбайбы? Мышык кунун куганын кызык жебит түйсүн бетти. Азамат кызыңыздар дагы Кайнап күйүп кетти окшойт, Айза дайым. Баралы. Жүргүлө анда. Негизи илгертеден бери эле ушул бозо ден соолукка пайдалуу деп салып келишкен да. Анан дагы кандай пайдалары бар? Ошолор боюнча айтып берсеңиз. Ооба, пайдаларын айта кетейин. Бул бозо канын гемоглобинин көтөрүп, аскандуулуктун алдын алат, тайыкты ачат. Жана ошондой эле витаминдерге бай. Бул организмдеги чарчоону басат. Энергия берет экен да. Ооба. Жана дагы баса белгилей кетейин, кан басымы жогорулууларга, ашказан жаралар менен ооруган адамдарга көп ичүүгө сунушталбайт. Болбойт, а? Ооба. Чындыгында тогусторонун бозосу суукта үшүтпөйт деп айтылып келет эмеспи? Андыктан тогусторонун бозосун алыңыздар деп баарыңыздарды чакырып кетейин, а? Келиңиз анда бул бозо кайнай берсин, мен ага чейин үйгө кирип чай ичкенче менин дагы кол өнөрчүлүктөрүмдү көрсөтө кетейин. Айза дайымдын дагы бир талантын көрөт экенбиз анда. Айыл жергеси ушундай. Ар бир үйдө мал менен алектенебиз. Ар күн эртең менен чөп салып, сугарып, жем берип, малдын түйшүгү менен күн кечирип келебиз айыл жергесинде. Бияктын дагы айыл жергеси 4 ай кыш болот. Кыш көбүрөөк болот. Декабрда ашалып, апрелде кетет карыбыз. Кар калың түшөткөндө. Кар калың түшүп, андан кийин жер айдоо башталып, жайындасы эле чөп жыймай, эгин айдамай ошо менен алектенебиз. Бүгүн 3-күн.
бозобуз сонун болуп көбүрүп ачып калды. Бозо салыныш ыкмасына жана күчтүүлүгүнө карата 5 түргө бөлүнөт. Жумшак бозо бул угуту азыраак салынган бозо. Экинчи кордолгон бозо, ачытма бозо, киричме бозобуз дагы бар. Акыркы кара курдак бозо. Булар бозолор таттуулугу, күчтүүлүгү боюнча дагы айырмаланат. Мынакей бозобуз да даяр болду. Эми даамын татып көрөлү. 3 күн бою талыкпаган эмгек менен жасалган Айзаданын бозосун анда эмесе даамын көрүп көрөлү. Сонун болуптур. Айзада айым чынында сонун болуптур. Рахмат, таш болсун. Мындай көбүргөн, таттуу, сонун бозо болуптур да. Бал кошулгандай го. Негизи мага өзүмө дагы ушу таттуу бозолор жагат. Сонун. Биздин көрүүчүлөр дагы кызыгып жатса керек, экран артында тамшанып биз ичип атсак. Анан шаарда баасы бир 75-80дин тегерегинде да 1 литри. Ал эми айылда канча сом? Канча сомдон сатасыздар? Биздин айылда 40 сомдон эле сатабыз бозону. Демек 40 сомдон ушундай сонун бозону алып кетсеңиздер болот экен да. Мына ошентип 2 күн бою Айзада айымдын жанында жүрүп, жасап жаткан иштерине чогуу күбө болдук. Чындыгында азыркы учурда көпчүлүк айымдар шаарды көздөй качышат, айылдын түйшүгүнөн качыпчы. Анан сиз азаматсыз демекчимин, анткени сиздин жаныңызда жүрүп, ошончо нерсенин баардыгын өзүңүз жасайт экенсиз. Албетте бул дагы үй бүлөсүнүн, жолдошунун колдоосунун артында болуп жатат деп Айзада айым дагы баса белгилеп кетти. Сизге ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы айылдын мыкты келин аталып жүрө бериңиз. Сиздин иштериңизге ийгилик, үй бүлөңүз менен ушул сонун айылда бактылуу күндөрдү өткөрүп жүрө бериңиздер. Рахмат, сиздерге да ыраазычылык билдирем.